Төөнүн канча буту бар? 4 бут бар. Жануарлардын жашоосу менен жакындан таанышуу, жандыктарга аяр мамиле жасап, аларды коргогонду үйрөтүү, бөбөктөрдү жомок дүйнөсүнө аралаштырып, кызыгууларын арттыруу мугалимдин башкы милдети. Балдардын жаратылышка болгон сүйүүлөрү бала бакчадан башталат. Биз азыр бул чийге жашыл жүндү оруп алабыз. Анан экинчи чийге болсо, кооз болуш үчүн бул кайсы? Кызыл азаматсыңар. Бишкектин четиндеги Ак Өргөй конушундагы номер 186 бала бакчанын этно аянтчасы да бар. Мында бөбөктөр кол өнөрчүлүк менен таанышышат. Кыздарга мугалиме түстүү жүндөрдү чийге оруп, оюларды түшүргөндү үйрөтөт. Бул өз кезегинде манжалардын иштешин жакшыртат. Ал эми эркек балдар булгарыдан жасалган буюмдар тууралуу маалымат алышат. Башкы максат келечек ээлерин кенедейинен тарта ата бабалардан калган билимди унуткарбай аң сезимдерине сиңирүү. Чий соккон силерге да жактыбы? Азаматсыңар. Бул жерде кандай өңдөр бар экен? Жогорку тайпанын балдары мамлекеттик тилде ырларды жатка билишет. Мекен тили ата журттун кайраги биримди кучпа тиреги. Мекен тили кутту кудленден көкрөктү соптан жүрөгү. Бул тил менен дүнөгө манасы саякат. Бул тил менен дүнөгө Чыңгыз тарап бараттыр. Тилдин мусу да айна тил, тилдин сусу да айна тил. Билбейин деп өрөнөгүндө. Балага көңүл бөлүү, келечекке кам көрүү. Бул мектепке чейинки билим берүү жайы. Каада салт нарк насилге биринчи кезекте көңүл бөлөт. Мекеменин жетекчиси Дилнара Майбулакова биринчи орунга этнопедагогиканы коет. Ал имараттын босогосунан баштап төрүнө чейин улуттук наркты даңазалаганга аракет кылган. Бала бакчага келген бала деле, ата эне деле багы көңүлү ачылып, мына мисалы ушакта бир жайлоодо жүргөнсүп, жайлоодо дем сонда ба жакы мезгил, күн жылуу, сон болуп турган кезде ошону чагылдырат да. Имараттын так борборунда Чыңгыз Айтматовдун Кылым картар бир күн романындагы каармандар Найман эне менен маңкурт болуп кеткен уулу кийизден жасалган. Ал эми башкалары атайын түстүү боектор менен боелгон. Максат оюнчуктар аркылуу болушунча чыгармаларга кызыктыруу. Балдарга деле ушул тарбия берип атканда дагы ошол накыл сөздөр, биздин оозеки чыгармалар, жана кол өнөрчүлүк, үрп адаттар, каада салттарды колдонуп, ошону заманбап тилинде бергенге аракет кылабыз да. Илгерки классикалык эле нерсени бүгүнкү күндө жаңы нерсе деп берсе болот. Балдар арыбагыла. Этнопедагог, балдары жазуучусу Аман Кармышаков билим берүү тармагында чоң жаңылык жасады. Ал мектеп окуучулары үчүн манастануу программасын иштеп чыккан. Автор бүгүнкү күндө календарлык планын даярдап алып, учурда Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы номер 86 мектепте улуу баянды сабак кылып өтүүдө. Максат жеткинчектерди эпостогу түшүнүктөр менен тааныштыруу. Атасы түгөл кан дейт. Түгөл кандан баян кан дейт. Баян кандан чаян кан дейт. Чаян кандан бала кан дейт. Бала кандан кара кан дейт. Кара кандан Жакып кан деп Манастын жети атасы айтылат. Баарын билгиси келип, кызыгуусу артып отурган окуучулар Манас эпосундагы каармандарды сүрөттөй алышат. Биз Манас таануудан Каникей апабыз жөнүндө үйрөндүк. Каникей апабыз уус колунан көрү төгүлгөн апа болгон. Манас атабыздын атасы Жакып хан болгон экен. Манас атабыздын апасы болсо Чыйырды болгон экен. Программа аркылуу окуучуларга мекенди сүйүү, улуттук каада салт, нарк тууралуу алгачкы түшүнүктөр үйрөтүлөт. Ошондой эле адамгерчилик, ыйман, чынчыл болуу сапаттарын өздөштүрүп жатышат. Эпостон үзүндү да билишет. Манас болуптур, Манас атка конуптур, улук жашын сурасаң, 12-ге толуптур. Аман Кармышаков аталган сабакты бардык мектептерге киргизүүнү сунуштайт. Балдардын таалим алуусуна, тарбия алуусуна Манас эпосунун ролу, таасири абдан чоң болуш керек. Анткени Манас эпосунда кыргыз элинин элдик нарктары, насили жатат дебедикпи? Ал мен үстүртөн айтканы менен ички маңызында кыргыз элинин адамдык касиеттери, адамдык сапаттары, адамгерчиликтүү мамиле, жашоону кантип алып кетиш керек, турмушта адамдар менен кандай мамиле кылыш керек, адамды кантип сыйлаш керек, ата энени сыйлоо, үй бүлөлүк баалуулуктар, мамлекеттик баалуулуктар, элдик маданий карым катыш маселелери камтылганда.
Каарманыбыз Манас эпопеясын окутуунун 3 багытын тандап алган. Алар Манас тарбиясы, Манас өрнөгү жана Манас үлгүсү аттуу эмгектери. Ошондой эле бөбөктөргө туура таалим тарбия берүү үчүн бир катар жомок табышмак ырлар бар. Жазуучу элдик педагогика аркылуу келечек муунду тарбиялаганга салымын кошуп келет. Кыргыз элинин балдарынын келечегин тарбиялоо үчүн ошол кыргыз элинин ар бир мамлекет ошол өзүнүн жашаган элинин негизги элинин титулдук нациянын элдик педагогикасына таянган механизмдерди тарбиялоонун механизмдерин иштеп чыгыш керек да. Кыргыз элинин элдик педагогикасындагы негизги механизмдер бул урмат сый, үрп адат. То есть мен мындан 3-4 жыл мурун идеологияны кыргыз мамлекетинин өнүгүү идеологиясынын өзөгүндө уят, ар, намыс жана абийир деген түшүнүктөрдүн алкагында улуттук идеологияны иштеп чыгыш керек деп сунуш жазгам, илимий макала жазгам да. Дениза Мухтаржанова Бишкектеги номер 20 гимназия мектебинин окуучусу. Ал күнүмдүк турмушта кыргызча так сүйлөгөнгө тырышат. Ал эми мектептеги атайын жабдылган дарскана өспүрүмдүн эне тилине болгон кызыгуусун арттырууда. Кыргыз тил бул биринчиден менин эне тилим. Кыргыз тилде мен өзүм билиш керекмин. Бул менин милдетим. Жана кыргыз тилде мен өзүм үйдө кыргыз тилде сүйлөйм. Ата энем менен, чоң энем менен. Ошондуктан үйдө деле практика болуп кетет. Класста кыргыз тили бизде жакшы өткөрүлөт. Классташтар менен деле кыргыз тилинде өзгөчө кыргызча сүйлөйбүз. Интерактивдүү доскалар менен пайда болуп, бизге кыргыз тилди жана башка сабактарды өткөнгө аябай кызыктуу болуп жатат. Интерактивдүү тактадагы тесттик тапшырмалар сабактарды бышыктоо үчүн колдонулат. Ар бир окуучунун колунда электрондук планшет бар. Анын жардамы менен туура жоопту белгилеп, упай топтошот. Кызыгууларын арттыруу үчүн белектер да каралган. Экинчи орун Аскербаева, биринчи орун болсо балдар тез, бат, ыкчам баягы кабыл алып чечимдерин. Анткени бул оюн деп деле койсок болот. Бул колдомодо балдардын туура жообу гана эмес, баягы бат, ыкчам жооп бергенге дагы өзүнүн ролун ойнойт да. Анткени эң аягында ошол тесттик тапшырмалар бүткөндөн кийин балдарга орун, байгелер берилет да. Алыкулуу Осмонов атындагы инновациялык адабият бөлмөсү заманга ылайыкташтырылган. Жеңи жок Токтогул Сатылганов, Барып Алыкулов өңдүү эл акындары, алардын ырс-саптары дуалдарга тартылган. Максат өспүрүмдөрдү болушунча эне тилге, маданиятка кызыктыруу. Орус тилдүү мектеп болгондон кийин биз өзгөчө кыргыз тилине басым жасайбыз. Бул шаардык балдар азыркы убакта көп кыргызча үйрөнбөй атышат. Ошондуктан биз ушу кыргыз тилин, адабиятын, биздин ата-бабаларыбыздын тарыхын, маданиятын, адабиятын, өзүнүн улуттук кыргыз болгондон кийин ошону үйрөткөнгө биз өзгөчө көңүл бөлүп ошого шарт түзүп берип атабыз да балдарга. Өз келечегине туура кам көргөн мамлекет биринчи кезекте келечек муундун билимине, илимине, руханий маданиятына, ден соолугуна кам көрөт. Коомдогу руханий кризисти эске алуу менен президент Садыр Жапаров алгачкы жарылган инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө деп атаган. Аталган документ боюнча атайын концепция иштелип чыгып, келечек билим программасы даярдалды. Анын автору мурдагы мамлекеттик катчы, учурдагы президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев. Эми Кудай буюрса бул келечек программасын ишке ашырыш үчүн бир топ илимий конференциялар өткөрүлөт. Жазуучулар менен болгон, мындай айтканда, жолугушуулар өткөрүлөт. Илимий тармакта иштеген илим посттор менен жолугушуулар өткөрүлөт. Андан сырткары баягы ушул багытта иштейм деген кызыктар болгондордун баардыгы менен кайра жолугушуулар өткөрүлүп, аларга мындай айтканда багыт берилип, алар менен акылдашуулар жүрүп, алардын чыгармаларын талкуулап, мындайча айтканда бул иш боюнча тынымсыз иш аракеттер башталат. Келечек билим программасы 6 багыт боюнча иш алып барат. Биринчиси бөбөк, бала бакча курагындагылар, 3 жаштан 6 жашка чейинкилер. Экинчиси тестер курак, 1 класстан 4 класска чейинкилер. Үчүнчүсү жеткинчек, 5 класстан 8 класска чейинки курактагылар. Төртүнчүсү өспүрүм, ал 9 класстан 11 класска чейинкилер. Бешинчиси окурмандарды адамзаттын жетишкен интеллектуалдык илим билимине, адеп ыйманга, мекенчилдикке, ынтымак ырашкерликке, улуттук
наркы салтты билүүгө, тил байлыгын арттырууга таасирин тийгизүүчү атайын тандалган көркөм чыгармаларды чыгаруу багыты. 6-сы илимий багыттагы чыгармаларды басып чыгаруу. Келечек билим программасынын башкы максаты мамлекеттик идеологиянын бүгүнкү күнгө чейин көңүл бурулбай унутта калган тармагын кайра калыбына келтирүү. Мына биз бул программадан негизинен 30 жылга чыктык. Анткени байыртадан бери кыргыздар жана жаштарга, балдарга көңүл буруп, анан ошол аркылуу мамлекетти сактап калууга аракет кылышты. Муга мурас алып келген да. Жаштарды кичине кезинен баштап ер жеткенге чейин тарбиялап, аларды бутуна тургузуп, оң жолго багыттоо үчүн бул келечек программасы аябай керек. Мурдагыдай эле баягы пропаганда агитация бөлүмдөрүн ар бир райондордо түзүп, мектептерде, элге бөлүмдөрүндө ушундай иштерди жасай берсе, биздин келечегибиз жакшы болот. Негизги бул программа жаш муундарды тарбиялап, жолго салууда эң мыкты bir программа. Болгону муну элге толук түшүндүрүп жеткирип, жана жазылган китептерди чыгарып, аны да элге жеткирип, жакшы иштерди жасашыбыз керек. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1,5 миллионго чукул жаш муундун өкүлү бар. Бул калктын санынын дээрлик 25%дан ашыгы. Келечек ээлерин руханий интеллектуалдык маданияттуулукка, адеп ахлактыкка тарбиялоо иштерин жүргүзүү мамлекеттин башкы милдети. Мээрим Эшимбекова, Улукбек Абдиев, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.